Мисал үчүн, Коня жергесинде менин бир досум бар дейли. Аты Ахмет. Ахмет деп бакырсам, ошол конялык досум мени угабы? Албетте укпайт. Коня кайда жатат, Истанбул кайда жатат. Истанбулдан Коняга чейин үнүмдү жеткире турган менде күч жок. Үнүмдү угузууга аракет кылсам, мени жинди болуптур дешет. Туурабы? Бирок мен мындай кылсам. Барып бир сим карта сатып алсам, телефонума ошол сим картаны салып, спутниктик байланыш күчү аркылуу отурган жеримден эле кыйналып кысталбастан ошол конялык досум менен сүйлөшө алам. Туурабы? Ооба. Өтө оңой абалда сүйлөшө алам. Эмнеге? Ошол сим картаны чоң байланыш күчүнө байладым. Спутниктик байланыш. Мынакей. Бисмиллах сөзү да дал ушул сыяктуу. Тилиңе бисмиллах деген сим картаны саласың, жогорку байланыш күчүнө байланасың, кошуласың. Конияда болсун, андан да башка алысыраак жакта болсун, бүт бардык досуң менен байланыша аласың. Ушул сыяктуу. Адам баласы чоң олуттуу иштерди жасай алуу үчүн өзүн, кыймыл аракеттерин бисмиллах келмеси аркылуу кудурет ээси Аллахка байлашы керек. Эгер жашоосун жакшы, кооз өткөрүүнү кааласа, турмуш тиричилиги берекелүү, жеңил болсун десе, Аллахтын ырайымына байланышы керек. Тиричилиги жакшы болуусун кааласа да. Бул маселеге материалдык көз караш менен гана карабашыбыз керек. Бул маселенин бейишке чейинки жолу бар. Акыретке чейин узарган жолу бар. Ушул акыретке чейинки жолдо жашообуз кепилдик ичинде жеңил, бейпил өтөт. Анда эмесе, ар бир жакшы иштин башы бисмилlah.